Мамлекет башчысынын 2023-жылдын 30-декабрында чыккан административдик аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө жарлыгына ылайык Араван районундагы Тепе Коргон жана Нур Абад айыл өкмөттөрү бириккен. Натыйжада Дөбө Коргон айыл аймагы болуп кайра түзүлүп, калктын саны 36 миңге чукулдаган. Учурда айыл өкмөттү Давранбек Шамшидинов жетектеп, жергиликтүү тургундардын социалдык көйгөйлөрүн чечүүгө бийлек түрө киришкен. АТРдин негизинде өзгөргөндөн кийин иш кандай жүрүп атканын элге дагы мамлекеттин жогорку турган органдарга дагы көрсөтүү үчүн бар күчүбүздү сарптап азыр аракет кылып атабыз, что АТР тууру болгонун көрсөтүү максатында. Биздин оюбузда азыр эконом болот, эконом болгон акча айыл өкмөт өзүндө калат, ошону башка бир көйгөйлөрдү чечүү үчүн иштетебиз деген ойдабыз. Көйгөйлөр чыгып атат, бирок булар чечиле турган көйгөйлөр болуп атат. Муну акимибиз Сейтек Дөөлөтбекович менен маслахатташып бизге ошо баягы жерлерди тактоодо кыйналдык. Ошо сиз айткандай немелерде биз аким аркылуу комиссиялар түзүлүп бизге жардам көрсөтүлүп атат. Азыркы күндө ошо элдин көбөйгөнү үчүн биякта бизде мурда зам неме жок эле да, штат жок эле. Зам экөөбүз прием кылып, илажы барча ар бир келген элдин көйгөйүн угуп, ошону чечилишин жолдорун издеп, элге жардам берген аракет кылып атабыз. Жер маселелери боюнча кыйынчылыктар жаралып атат. Бул боюнча райондан комиссия түзүп, бизге архитектура, госрегистр жана башка мекемелердин жетекчилерин кошуп жардам берип атат. Иш жүргүзгөнгө аракет кылып, азыркы күндө ошо мыйзамсыз берилген жерлерди аныктап, мамлекетке кайтаруу боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Арап айылындагы Жылдызчы балдар бакчасынын полуну кайрадан ремонттоо иштерин баштадык. Чертек айылындагы Кележер Аха детсатындагы мактап кечен билим берүү мекемесиндеги полуну дагы жаңыладык азыркы күндө. АТРге кошулгандан кийин АТРге чейин дагы иштер болгон, бирок АТРге кошулгандан кийин мамлекетибиз чыгарган мыйзамдар президентибиз көзөмөлгө алгандыгы үчүн айылдарды өнүктүрүү боюнча жакшы иштер болуп атат. Дөбө Коргон айыл аймагынын калкынын басымдуу бөлүгү дыйканчылык, багбанчылык жана мал чарбачылыгы менен алектенет. Буга байланыштуу жазгы талаа иштерине эрте даярдыктар башталып, толук бүткөрүлгөн. Айыл аймагында жалпы 2000ден ашуун сугат жер болсо, 128 чакырым аралыкты түзгөн сугат суу үчүн арыктар бар. Буга байланыштуу дыйкандарды сугат суу менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн дагы атайын иштери жүргүзүлүүдө. Айыл өкмөттүн карамына караган арыктардын километри 128 километр болуп атат. Быйылкы жылда биз АТРге чейин Нур Абад айыл өкмөтүнүн мезгилинде 3 километрден ашык жерди механическа менен өзүбүз тазаладык. Калганын элди уюштуруу жолу менен тазаладык. Тепе Коргон айыл өкмөтүндө 10 километрден ашык арыктар механическа менен тазаланыптыр. Элди уюштуруу ашар жолу менен да калган арыктарды тазалап, азыркы күндө элге сугат сууну жеткизип берип атабыз. Эми ушу июнь-июль айларында өтө мындай оор немелер келет. Ошого даярданып, бүйүл ошо сугат мезгилине жакшы өткүзүүгө аракет кылып атабыз. Азыркы күндө биз Араван райондук суу чарба башкармалыгы менен чогуу иштешип, суу жакшы берилип атат. Азырча мындай көйгөй жаралган жок. Дөбө Коргон айыл аймагынын тургуну Абдумитал Гафуров бир топ жылдан бери дыйканчылык менен алектенип келет. Ал аймакта көп өстүрүлүүчү картошка, чеснок сыяктуу жашылчаларды эгет. Абдумитал Гафуров дыйкандар үчүн эң маанилүүсү суу экендигин айтып, бул жылдык сезон жакшы башталганын, азырынча суу боюнча көйгөй жоктугун билдирди. Быйылкы жылы ошондой болду, жакшы болду. Мурда өзүбүз айылдагылар чогулушуп, араканалар чабат элек. Биз Южный Ферганский каналда суу ичет элек. Ошо каналга чейин өзүбүз айылдагылар кышында чыгып, араканалар чабып, лотоктор тазалап, кол күч менен эми өзүбүз айыл тургундары барып чабат элек. Эми азыр бир 2 жылдан бери ошо АПдагилер өздөрү тазалап, өз экскаватор менен чабып аткан жерлерди өздөрү чаптырып, тазалап, биз ошо үлүш жерге чейин сууду алып келип берип атат азыр. Sular endi sel kelip sayda urip ketip kalsa su to'xtab qoladi. Demasam suv bo'lib turadi. Shu. Endi bu men ishlatib beryapti, mana suv chiqib qoldi, endi xudo xolasa joylarim suv bilan ta'minlanib qoladi.
kişine mandaqa qamış basıp öt baskan yerlerde çoğup durar. Özümüzden çıkıp çoğup duramız bu yerде. Дөбөкоргон айыл аймагындагы 2 айылда суга суусу үчүн 2 скважина казылган. Учурда айыл өкмөт тарабынан электр көмөк чордондору, трансформаторлор орнотулуп, электр чубалгылары тартылып, жакынкы күндөрү суу чыгарылып берилет. Бул үчүн Араван райондук суу чарба башкармалыгынан жана республикалык бюджеттен акча каражаты бөлүнгөн. Азыркы күндө 50 километрден ашык ички чарбалык каналдары бар. Дээрлик бардыгыны эрте жазга чейин мына бигит суугат мезгилине чейин даярдап бүтүштү. Март айынан бери сууну берип жатабыз. Өзүңүздөр эгин талааларды көрүп келгениңиздердей мына бүгүнкү күндө эрте жаздагы капуста уже пишип элге тартуулады. Андан тышкары мына 5-10 күндүн ичинде картошка пишат. Экинчи эгинди дагы эгинге уже даярдык көрүп жатышат. Суугат мезгилиге чейин биз даярдык көрүп Южный Ферганский канал аркылуу К3 каналдарына, Лангар деген айылдарына сууну биз жеткизип беребиз. 12 километрден ашык ушул айыл өкмөткө караштуу биздин чарбалар аралык каналдарыбыз бар. Ошол каналдар аркылуу биз сууну Дөбөкоргон айыл өкмөтүнө жеткизип беребиз. Ал эми жашылдандыруу, көрктөндүрүү багытында жарыяланган 3 айлыктын алкагында дагы өзүрлүү иштер аткарылууда. Алсак айыл өкмөт тарабынан 300 түп ийне жалбырактуу дарактар сатып алынып отургузулган. Мындан сырткары жергиликтүү тургундардын өздөрүнүн демилгеси менен дагы көчө бойлоруна гүлдөр, мөмө берүүчү дарактар тигилүүдө. Ошондой эле айыл өкмөттө ар жума сайын ишембиликтер өткөрүлүп, аймактагы көчөлөр, жол бойлорундагы эскирген көрнөк жарнактар тазаланып жатат. Көрнөк жарнактар боюнча дагы бизде айыл өкмөтү комиссия түзүлгөн, баягы туура эмес жазылгандарга эскертүүлөр берип, кайрадан жаздыруу боюнча иштерди жүргүздүк. Баягы көчөлөрдүн аттары, баягы көрнөк жарнактарды кыргыз тилинде туура жазылышы боюнча комиссия түзүлүп, комиссия бардыгына эскертүү берип, жаңылатуу иштерин жүргүзүп атабыз. Баягы 56 жарлыктын негизинде дагы жолдорду кеңейтүү, кызылсыз качып кеткен курулуштардан тазалоо, баягы туура эмес эгилип калган дарактарды алдырып, ээлерине жолдорду кеңейтип, арыктарды жаңадан жылдырып, бетондоо иштерин дагы жүргүздүк. Жаңырган жылдын башында айыл өкмөттөгү Зухрахан Розахова билим уясы үчүн курулган жаңы окуу корпусу бүтүп пайдаланууга берилген. Ошондой эле борбордуу көчөлөрдү жарыктандыруу үчүн электр мамычалары орнотулуп, чубалгылар тартылган. Айыл өкмөттөгү ирригациялык системаларга дагы көңүл бурулуп, арыктар бетондолууда. Мындан сырткары жашоочулардын демилгеси менен дагы социалдык көйгөйлөр чечилүүдө. Mana köçələrimizdə daraqlar var idi. Daraqlar kesilib, mana köçələrimiz çıraqlı olub açıldı. Mana trotuarlar oldu. Mana gülləri ehyapmiz. Ekkanlar ehyapdı. Endi bunu uyni buzadiganlar ehmey turibdi. Oxiri köçələrimizni obod qilib, mana moyadan grantdan suv tushdi eshiklərimizga. Toza suvlar bor. O tepadan ham, naryoqdan ham suv tushyapti mahallamizga. Sekin-sekin obod mahalla bo'lib kelyapti mahallamiz. Önlük otasi. Ha, önlük otasi. Endi biz mana hokimiyatimiz hozir mana o'zimiz mana aylarimiz hozir naryoqqa ko'chdik. Ko'chganimizdan bu yerga borgandan keyin mana bolalar bizim yerda yoshlar borib, u yerdagi bolalar yaxshi kutib olyapti. Ayillarimiz yaxshi. Endi bitta qo'shildi endi. Mana Lelinga ko'chdik. Hamma yo'g'imiz yaxshi. Endi yana nimani aytsam bo'ladi? Endi muammolar yo'q hozircha. Endi muammo bo'lsa, o yerga boryapti, muammolarni yechyapti. Hozir o tepaga borsanglar tepadan ham kavlab borgan. Chuqur kavlab, aşağıda ham har bir eshikni tagiga, 3 ta eshik tagiga bittadan qilib giran tushirib kelyapti. Жергиликтүүлөр айыл өкмөт башчысы Давран Шамшидиновдун жасап жаткан иш аракеттерине ыраазычылыгын билдирип, алкашууда. Жаңыдан кошулган 2 айыл өкмөттүн элин тегиз карап, жаңы иштерди демилгелеп иштеп жатканын маалымдашат.